فرش التراب يضمني وهو غطائي. Geldik, aççı kızlar geldik, oturup çırın, kurup çırın, bin kadar. Make a shorty. Борцы-боксеры, пловцы, каратисты, атлеты, бодибилдеры и дзюдоисты, рукопашники и другие адепты физкультуры нам не интересны алкаши и нашакуры. Архитектура тела спортсмена хороша, идеально, совершенно, привлекая взгляд женской особи, придая уверенность, убивая фобии, а от зависти не имея компетенции, говорят о какой-то там импотенции. Выгодно тем, кого удушит жаба, а тем, кому прикольно выглядеть как баба. Не раз уличали ложь этой трактовки. Лучше нет потенции, чем после тренировки. Там по перчатке и шингерты борцовки. Время занятий физической шлифовки. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю этим треком. Нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю этим треком. Нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало. Стадион, спортзал, брусья, турники, лучшее лекарство от стресса и тоски. После фреш или вода, девушка или жена, так живут, кто у них слабого звена. Здоровье беречь с молоду, плевать на моду, умирать молодым. Assalamu alaikum, жалпы барыңыздардың бүгінгі құтты берекелі Орозо айт майрамыңыздар менен чын жүректен куттуктайбыз. Бүгүн жаңы жер айылында өзгөчө күн, өзгөчө майрам болуп жатат. Ошо майрамдын урматыга Ак Турпак айыл өкмөтүнүн башчысы Жээнбек Абдрасуловдун колдоосу менен ушул спорттун 7 түрү боюнча спорттук мелдештер болуп жатат. Айылдардын ортосундагы спорттук мелдеш бул футбол, волейбол, жана аялдар ортосундагы волейбол, жана чуркоо, эркектер ортосунда 7 километр аралыктагы чуркоо, жана аялдардын ортосунда 1 километр чуркоо болду. Жана ошондой эле таяк тартмай, аркан тартмай, кол күрөш, ушул жалпы 7 спорттун түрү боюнча призовой фонд 50 000 сомдук призовой фондду ушундай өкмөтүбүз ушундай иш-чараларды уюштуруп берип атат. Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Бул оюндун негизги эле максаты элди ынтымакка, биримдикке чыңдоо максатында жана руханий, маданий баалуулуктардын калыптануусу үчүн жана улуттук оюндарды калыптандыруу үчүн ушундай оюн иш-чаралар болуп жатат. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Jigitler, jettice biriken Kırgızlar jigitler bul dengeli biyikte Dünönü düngürüp, güllönü ver jürük Alga önce sürüp, arkanda el jürük Kırgızlar jigitler, jettice biriken Ayınlar batırır, dengeli biyikte Dünönü düngürüp, güllönü ver jürük Bugün birincisi çapıyorlardan gelmiyor. Kırgız elinde 30 Mart Орозо айт майрамы биз азыр Ак Турпак айыл өкмөтүдө стадиондо мына биздин өкмөт башчыбыз ошо кала берсе эл бүгүн баардык ушул жерде өкмөт башчылыгында спорт чараларын өткөрүп атат. Волейбол оюну, кол күрөш, футбол, ошо элдин арасындагы мына жеңил атлетика боюнча аялдар командасы, эркектер командасы болуп чуркоо ушундай бир мелдештерди уюштуруп өкмөт жакшы иш-чараларды кылып атат.
волейбол боюнча мына аялдар командасы биздин спорт залыбызда ойноп атат. Бул жерде стадиондо азыр футбол менен волейбол болуп атат. Элдин маанайы жакшы. Дайыма ушундай көп жакшы иш-чаралар, ушундай бир спорттук оюндар жетишкендиктер боло берсин. Алейкум, урматтуу Актыктоо айылынын тургундары, бүгүнкү айт майрамыңыздар менен бүгүнкү айт майрамынын негизинде Актыктоо айыл өкмөтүнүн башчысы Жээнбек Абдрасуловичтин демилгеси менен айылыбызда спорттун волейбол, футбол, чуркоо, аркан тартыш оюндары болуп өтүп атат. Азыркы учурда элдин маанайы өтө жакшы майрамдап атабыз. Ошону менен биргеликте аялдардын чуркоосу, аялдардын волейбол командалары быйыл өзгөчөлөнүп оюн болуп атат. Баардыгыңыздарды ушундай ыйык айт майрамы менен куттуктап кетем дагы бир жолу. Өлкөбүздө тынчтык болсун, амандык болсун. Майрамыңыздар менен. Assalamu alaikum. Урматтуу айымдар, эжелер, апалар, бүгүнкү куттуу берекелүү майрамыңыздар менен куттуу болсун. Бүгүн өзгөчө күн болду, Hazreti Peygamberimizin İslam dinini alıp kelүүsү menен аялдардын укугу, кадыры, баркы мындай аябагандай жогору бааланды да. Бүгүнкү күндө Актырпак айыл өкмөтүндө дагы аялдардын спортуну жандандыруу боюнча биринчи жолу мына жергиликтүү кеңештен дагы бюджеттен акча карап айыл өкмөттүн колдоосу менен ушинтип сиздерге дагы спорттук майрамдык маанай тартуулап атабыз да. Ошого өкмөт башчы Жээнбек Абдрасулович атынан сиздерди жүрөктөн куттуктайбыз. Майрамыңыздар менен. Таштап, баягы кирдикти таштап, стрессти чыгарып, ушул жерге келип отурасыздар. Мындайча айтканда, ушул сиздердин бул жерге келишиңиздерге аз да болсо мен салымымды кошком. Ушул биздин Актырпак айыл өкмөтүндө аялдар үйдө эле отура бербей, бир аз чыгып, өздөрүнүн стресстерин алып, элде үйдө ташы бербей, абай деген маанында уюштуруп алган нерсе. Актырпак айыл өкмөтүндө биринчи жолу айт майрамы белгиленип атат жогорку деңгээлде. Анын арасында сиздерге дагы чоң үй болушун. Буюрса мындан ары спортсмендерге айтып коебуз. Мындай иш-чаралар эмес, тойлорду дагы той элге айтып биз той бериңиздер. Ошол сиздердин мен өзүм да айылдарды, аялдарды бир аз районго чейин барып ойлоп жатам. Бардыңыздардын үйлөрүңүздө тынчтык, амандык, дайыма ушундай жылмаюу менен майрамдардын үстүндө жолугушуп жүрө берели. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат барыңызга. Ар бир oyunda жеңилүүчү болот экен, жеңүүчү болот экен да. Чыныгы күчтүүлөр, татыктуулар бул жерге чыктыңыздар да. Анда эмесе тапшырып коелуз сыйлоо азем менен. Актырпак айыл өкмөтү элдин биримдигин, ынтымагын чыңдоо жана маданий диний баалуулуктарын сактоо максатында улуттук майрамдарды белгилөө үчүн Орозо айт майрамдарына карата өткөрүлгөн айымдар ортосундагы спорттун волейбол түрү боюнча айымдар аралык мелдеште 3-чү орунду ээлегендиги үчүн төрөлүүлүктө келиңиз. Ошондой эле сыйлык менен 2-чи орунду ээлегендиги үчүн Дюкер участкасындагы айымдарды сыйлайбыз. Бүгүнкү оюндун көркүн ачып берген, бүгүнкү турнирдин мелдештин чемпиондору Миңчинар 2 командасы 1-чи орунду. Урматтуу айымдар, Дениз ат улут өнүккөн өлкө деп айтат да. Кайсы мамлекетте спорт өнүккөн болсо, ал өлкө бай өлкө.
кайсы өлкөдө спорт өнүкпөгөн болсо ал жарды өлкө дейт да. Кудай буйрса мамлекетибиз өсө берсин, тынчтык болсун, ийгилик болсун баарыбыздарга. Чурка болдук, баарыбыздар болдук окшойт да. Азыр кийинкисинде таяк тартмай, аркан тартмай, кол күрөштөрдү дагы уюштурабыз Кудай буйрса кийинки оюндарда. Азыр эркектердин ортосунда 7 спорттун түрү боюнча мелдеш өткөрүп атабыз. Чоң рахмат анда. Айымдар, барыңыздар айт майрамдарынан куттуктаймын. Чындыгында Ақтұрпақ айыл өкмөтүнүн аялдары кыйын экен. Майраге тамашалап отурдум да, бирден бири кыйын экен. Чынында күчтүү алды да биринчи местаны. Алла разы болсун, молодец. Ошо дагы айыл өкмөттөн райондук деңгээлге чыккыла, жакшы. Анан мен айтайын деген, мен өзүм айылымдагы уул балдарда, кыздардагы бир убада бергендем да. Эгерде эркек балдар биринчи месте алса 5 сом менин чөнтөгүмдөн сиздерге сыткардым. Анан аялдарга биринчи месте алса менин өзүм чөнтөгүмдөн 3 сом дедим эле. Адам экинчи месте алып калды, аз болсо да берип коюн. 2 сом сиздерге мына. Qarab turasiz, oldin. Саламатсыздарбы? Ушул жердеги катышуучулар, демөөрчүлөр, баарыңыздарды бүгүнкү айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Баарыңыздарга айт маариф болсун. Бүгүнкү азыр толкундан турасыз, биринчи орунду алып, ушул демөөрчүлөргө чоң ыраазычылык билдиребиз. Аялдарды тизде калтырбай, өкмөтүбүз, ушул Жээнбек Абдрасиловичке дагы өзгөчө терең ыраазычылык билдиребиз. Аялдарды колдоп, ушундай оюн уюштуруп бергендиги үчүн бул акыргысы болбосун, бул башталышы болсун да, дагы уланды берсин, биз сиздерден суранабыз. Ақтұрпақ айыл өкмөтү элдин биримдигин, ынтымагын чыңдоо жана маданий, диний баалуулуктарын сактоо максатында улуттук майрамдарды белгилөө үчүн Орозо айт майрамдарына карата өткөрүлгөн спорттун волейбол түрү боюнча айылдар аралык мелдеште 3-чү орунду ээлегендиги үчүн Бүргөндү 2 командасы сыйланат. Ушул эле мелдеште 2-чи орунду ээлегендиги үчүн Ақтұрпақ командасы, Токой командасы. Молодец. Молодец. 5000 сом акчасы. Молодец. 93'te көрүн Зафар ака. Ақтұрпақ айыл өкмөтү элдин биримдигин, ынтымагын чыңдоо жана маданий, диний баалуулуктарын сактоо максатында улуттук майрамдарды белгилөө үчүн Орозо айт майрамдарын
майрамдарына карата өткөрүлгөн спорттун волейбол түрү боюнча айылдар аралык мелдеште чемпион команда 1-орунду ээлегендиги үчүн Бүргөндү Турама командасы. Jandagan to'xtamaydi. Marek bolsun. Rahmat. Kol kuröştörü dagы бүгүн немен тапшырып коёбу? Таяк тартыш боюнча Актурпак айыл өкмөтүдө 1-жолу жаңы спорттун кириши. Кудай буйрса бул спорттун келечеги бар. Олимпийский спортко кирип калышы мүмкүн. Ушул турнирде Актурпак айыл өкмөтүнүн таяк тартыш мелдешинде 80 килограммдан жогорку салмактагы 1-орунду ээлегендиги үчүн Элчибек уулу Асилбек 1-даражадагы диплом менен сыйланат. Ушул жигитке бир дуа да берип коелу, Кудай буйрса келечегин кең болсун, а? Бул чабанбаз аматта жакшы. Улакчы дагы Кыргыздын улуттук спортун өнүктүрүп жүрө берсин, дайым чемпион болуп, а? Ушул 1-орунду ээлегендиги үчүн таяк тартыш боюнча 1,5 миң сом акча менен сыйланат. Айгомен Алла Таала шундай бизди ден соолукта кылып, ушинтип ойнотуп койгон Алла Таалага шүгүрлөр болсун, пайгамбарыбызга саламдар жана салаваттар болсун. Бардык мына ушул призиңер уткан призиңер кут болсун. Дайыма ушинтип ден соолукта мына ушул эме менен спорт менен машыгып жүрө бергиле. Алдыда Кудай кааласа дагы көптөгөн оюндар болот. Өкмөтүбүзгө дагы рахмат, шундай оюн уюштуруп берген. Дагы оюн уюштурабыз деп турат. Алдыда мындан дагы жакшы кылып өткөзөбүз деп атат. Ийгилик бардыгыбызга, тынчтык, амандык болсун, айт марек болсун бардыгыбызга. Субханека Аллахумма бихамдика ашхаду ан ла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Жүздө айтып волейбол топосаң, а? Орунду ээлегендиги үчүн 1000 сом акча менен. Кел. Ушул Актурпак айыл өкмөтү элдин биримдигин, ынтымагын чыңдоо жана маданий диний баалуулуктарын сактоо максатында улуттук майрамдарды белгилөө үчүн Орозо айт майрамдар каната өткөрүлгөн спорттун кол күрөш түрү боюнча айылдар аралык мелдеште 1-орунду ээлегендиги үчүн Айбек палуан сыйланат. Буга чейин көрүп жүрөсүздөр. Көкбөрүдө жана эмелерде Oldu, oldu жүргөн. 10 000 бериң эми 10 000. 5 000. Ya 10 000 да жак. Булар сыйланат. Топой туганы көп да. Мына. Сыйлын кут болсун, а? Oldu. Barakalla. Молодец. Мындай утуктар көбүн көргүлө. 2-орун ким эле? Бекзат. Бекзат болот. Алдыга. Келечекте. Молодец. Куттуктайбыз, а? 3-орун мен. 3-орун ким? Бай болсун. Канабай болсун. Жоктар. Бай кетти. Чапан чечип келди. Чапан чечип Айса. Barakalla. Дагы кайсы калды? Баргана 93 болду. Футбол калды. Bayramды көңүлдө өткөзүп. 3-орундан баштай берели, Кудай буйрса. Келиңиздер. Ушул Актурпак айыл өкмөтү элдин биримдигин, ынтымагын чыңдоо жана маданий диний баалуулуктарын сактоо максатында улуттук майрамдарды белгилөө үчүн Орозо айт майрамдарына карата өткөрүлгөн спорттун футбол түрү боюнча айылдар аралык мелдеште 3-орунду ээлегендиги үчүн Бүргөндү 2 командасы сыйланат. Мына 3000 сом акча сыйлыгы жана ошондой эле 3-даражадагы диплом менен сыйланат, а? Куттуктайбыз. Анан дагы бир нерсени баса белгилеш керек. 15 команданын ичинден эң негизгиси бул жерде достук жеңде, а? Достук жеңде. Ушул нерсени унутпайлы. Тең ата тайлашып, эң жакшы оюн көргөзүп бергендиги үчүн Бүргөндү командасы сыйланат, а? Бүргөндү командасы. Асел. Ана жаштар Кудай кааласа мына кийинки муунду улап кетатыңар. Анвар агай, окуучуларыңыз. Улаганыңар жакшы. Ушундай эле мелдеши менен бүгүнкү оюндун
Nesi deyiz? Real Madrid'i deyiz, Manchester City'si, Arsenal'ı kim? Kelingler mi? Borsa bolsa olur. Kelingler. Kutuptayız endi. Ken almazga özüňsüne. Real. Mana. Barsa bayagılar komanda. Kutuptayız. Barsa Neçiçi nimenin berdi? Bayramda urmatıga keberki kemçiliklerge emek kılaslar. Kalamasam balдар bardığınlarga rahmat. Dağın bir jolu bugünkü mayramыңар менен куттуу болсун. Дайым шундай достукта, ынтымакта бөлүнбөй, жарылбай, жакшы ойноп жүрө бергиле. Бул биринчиси эмес, акыркысы эмес. Дагы силерге шундай жакшы оюндарды көп айлы өкмөттү аттан тартуулайбыз. Omин сиңерге ийгилик болсун. Байрам жакшы.